Доктор Шашена, дагы бир көйгөй бар чоң, бул Бишкек шаарында. Азыр Бишкек шаарынан бар да бул жерде. Мен мектептерди сураштырам да, бул жерде канча окуучуга чейин окуйт класста. Мен 48 деп жүрө бердим, бирок мен кечээ дагы 58ге чейин экен бир класста. Бирок сиз азыр бүгүнкү күндө мектептерди салынуу боюнча Кабминге биз сурандык деп айттыңыз, ар бир областча аз эле мектепти сиз тараптан суранып атасыз да. Мектеп канча мектепке сиз ушул баланын санынын көптүгүнөн, ички миграциянын көптүгүнөн канча мектеп дагы салыныш керек Бишкек шаарына? По городу Бишкек в этом году предусматривается строительство 12 школ. Представьтесь. Бишкек шаарынын мэрини Нурун Басары Виктория Мозгачева. 12 школ строится по линии Катарского фонда. Также у нас заканчивается строительство школы в жилмассиве Акбата и доп. Корпус 88 школы. Да канча мектеп керектелет? Бул салынып аткандардан башка дагы? У нас в городе при мощности 205 тысяч детей обучается 230 тысяч детей, еще порядка 15-18 школ, будет в зависимости от мощности школ, необходимо построить. Ежегодно, конечно, увеличивается количество первоклассников. Если раньше у нас было 18 тысяч первоклассников, в последний год мы набрали почти 25 тысяч первоклассников. И также вот хотел отметить, у нас есть школы, которые не переуплотнены, и для того, чтобы разгрузить те школы, которые работают в переуплотненном режиме, у нас работает, тут уже успешно показал результат объединения школ. Школа, допустим, в этом году мы объединили 70-ю и 28-ю школу. И далее мы также будем продолжать разгружать перегруженные школы, потому что есть школы, которые нет такой нагрузки, они уплотнены только в одну смену, либо в 1,5 смены. Рахмат. Бул жерде Гостройдагы отурат да, Талант мырза, ГИКке үйлөр салынып атат да. Ошол ГИК үйгө салынгандан кийин ал жерде адамдын саны да көбөйөт, окуучунун саны көбөйөт, бала бакчанын бүгүнкү чечимге дагы Кундуз Кошалиевич, ошол ГИКке да тапшырма кошумча мектептерди, бала бакчаларды ошол жараша, аз бүгүнкү курулуп аткан квадратурасына жараша эме каралып кетсе деп мен сунуш берем. Сиздер айтып аткан маселенин бардыгы чечимге кирет. Толугу менен чечимге кирет. Доктор Шашена, акыркы суром. Урматтуу депутаттар, кечирим сурайм сиздерден, кичине бир 2 мүнөт ашык болуп кетти. 519-токтом боюнча, оптимизация боюнча эми бүгүнкү күндө акылбек Сөмеков жок. Ушул токтом боюнча эмне болуп атат? Кандай болот? 519 бул билим берүү мыйзамын кабыл алганда 23-жылы августта. А жерде түшүнүк жок, лицей, гимназия деген понятие. Жок, мен сизге аны айткан жокмун. 519 токтом мына ошолорду ишке ашыруу боюнча айтылган. Жок. Доктор Шашена, 519 оптимизация боюнча. Оптимизация класстагы жетишпеген балдарды окуган мектептерди кыскартып, аны башка мектептерге көчүрүү боюнча, аны биз жакшы билесиз. Аз сандагы окуган мектептерди. Автобустарды бербедиңиздерби? Ооба. Туурабы? Ошол 519. Акылбек Сөмеков жок бүгүнкү күндө. Ал акчаны үнөмдөймүн, акчаны башка жакка иштетебиз. Ал мектептерде айына миллион сомдон акча, күнүнө миллион сомдон акча кетип атат ал мектептерге. О мектептердин сапаты жакшы эмес, мугалим жетишпейт деген таризде ошол токтом иштелип чыккан да. Токтомдо толугу менен жана лицей. Тагдыр кандай аз бүгүнкү күндө? Абалыбыз учурда толугу менен иликтелип жатат. Экинчиден анын бардыгы мисалы үчүн ачык маалымат айтсам болобу? Бир баланы окутуу бизге мисалы үчүн Бишкек шаарындагы балдар өтө арзанга туруп атат. Ал эми региондогу балдар мисалы үчүн өтө кымбат 55 000. Эгерде жалпы норматив. Доктор Шашена, кечиресиз, токтой туруңуз. Ушул жерде токтой туруңуз. Сиз арзанына чуркабай, сиздер кайра сапатына чуркашыңыздар керек. Бул бир. Экинчиден, сиз айылдагы балдар бизге кымбат туруп атат деп атасыз. Бирок айылдагы балдар сыртка мигрант болуп иштеп, миллиардтаган акчаны киргизип атат. Сиздер милдеттүүсүңүздөр ошол мигранттардын балдарын канчалык көп каражат кетсе дагы окутуп бергенге сиз милдеттүүсүз.
Доктору Шашена, эч качан антип сиз бөлбөңүз. Шаардыга бизге арзан туруп атат. Анан анда бардыгын шаарга көчүрүп келели анда бардыгын. Шаарга көчүрүп келсин анда бардыгы. Шаарга батабы батпайбы анда? Доктору Шашена, автобусту бердиңиздер, туура. Жоопкерчилик деген бар. Жоопкерчилик ар бирибиздин мойнубузда. Бирок ошол автобустарда 7-8 километр окуучуларды ташып барышат. Жолдору жакшы эмес. Кыш мезгили болот, жаан чачын болот. Эгерде кокус кырсык боло турган болсо, ошо жоопкерчиликти сиз алганга макулсузбу? Мен жооп берсем болобу? Анан Мен сизге суроо берип атпайбымы? Жооп бериңиз. Бул маселе боюнча азыр процесс токтогон. Мыйзам боюнча билим берүү процесс жүрүп атканда, окуу жүрүп атканда, оптимизациялоо процесси толугу менен токтогон. Биз толугу менен тастыктап, анализдеп, карап туруп, анан сизге жообун беребиз. Доктору Шашена, мурунку кандай акыбал болсо, ошонго калтырууга мен суранам. Мен суранам сизден. Анда бул Айыл жери деп сиз экинчи андай сөздү айтпаңыз. Айыл жеринде ушул тегеректеги отургандын бардыгы айылдан чыккан, ушулардын бардыгы. Мына отурат. Президентибиз дагы айылдан чыккан, генералыбыз дагы айылдан чыккан. Төрагабыз дагы айылдан. Мен просто билим берүүдөгү каржылык нормативин эле айтып келем. Биз толугу менен мектепти, айылдык мектепти көтөрүүгө багытталды. Бүт инвестиция. Доктору Шашена, билим берүүнүн сапатын жакшыртыш үчүн акча каражат аябаш керек. Жарайт. Жеке менчик мектептерде бүгүнкү күндө $4,500 жогору кетет. Туурабы? Ооба. Бирок сапаты жакшыбы бүгүнкү күндө? Сапаты дагы жакшы, тартиби дагы жакшы. Мына Ички иштер министрлиги айтаттыр. Жеке менчик мектептерде бүгүнкү күндө мыйзам бузуулар жок эсе. Жок эсе бүгүнкү күндө. Сапаты да жакшы. Ал жерде 12, 14, 20 баладан ашпайт. А 58 бала окуган мектепте кандай сапат болот ал жерде? Бирок ошол токтомдо бар 25тен 36 балага ашпасын окуучунун саны деген. Бирок 58 окутат шаар жеринде. Айыл жеринде 22-23 боло турган болсо, ошол мектептерди жаап, кийинки мектепке филиал кылып, анан автобус берип жүргүзүп коетасыздар. Мына былтыр 1000 деген баланы манас айтырабыз деп эмне болдук? Ким алды жоопкерчиликке? Кеттиби? Ким жооп берди ал боюнча? Кетти. Жумуштан кетип эле кутулду. Бирок ал дагы жакшы өлүм катталбады ал жерде. Эртеге ошол жоопкерчиликти бир бардык тараптан сезе билип ала билиш керек. Доктор Шашена.